Bismillahirrahmanirrahim. Келменин маанисин баяндаган кээ-бир аяттар. Аллах Таала айтат: Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынып, ага эч нерсени шерик кошпогула. Куран Ан-Ниса сүрөсү 36-аят. Аллах Таала айтат: Сенден мурунку элчилерге Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Менин жалгыз өзүмө гана сыйынгыла деп вахый кылмайынча аларды жөнөткөн эмеспиз. Куран Анбия сүрөсү 25-аят. Аллах Таала айтат: Чындыгында биз ар бир коомго Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынууга буйруган жана тогуттардан алыс болгула деп эскертип туруучу элчи жибергенбиз. Куран Нахл сүрөсүнүн 36-аяты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке капырларына ла илаха иллаллах келмесин айткыла дегенде алар минтип жооп беришкен: Ал Мухаммад чын эле көп кудайларды жалгыз кудай кылып салдыбы? Чындыгында бул өтө таң калыштуу нерсе дешкен. Куран Саад сүрөсү 5-аят. Худ алейхиссалам өзүнүн коомун жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынууга чакырганда, алар: Сен бизди жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып, ата-бабаларыбыздын сыйынган нерселерин таштатуу үчүн келдиңби деп жооп беришкен. Куран Араф сүрөсү 70-аят. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өз коомуна келгенде, ошол кездеги мушриктер бул келмени айтуу менен өздөрү сыйынып жаткан буттардын баарын таштап, жалгыз Аллахка сыйынуу керектигин абдан жакшы түшүнүшкөн. Себеби Мекке эли араб булутунан болушкан. Ал эми биздин учурдагы адамдар ушул келменин маанисин туура билбегендиктен же чакырган адамдары туура түшүндүрбөгөнүнөн улам Аллахка кылынуучу ибадаттардын кээ бирин жаратылган макулуктарга арнап койгон көрүнүштөр бар нерсе. Мисалы, Аллахтан башкага дуа кылуу, мазарларга курбандык чалуу, баланча улуянын арбагы колдосун, баланча сапарыңа жолдош болсун, колдосун деп айтуу жана башка нерселер абдан көп. Ушул нерсенин баары ла илаха иллаллахтын маанисин туура билбегендиктен чыккан. Бул келменин маанисин билүү исламда намаз, орозо, зикет, ажылык жана башка парыздардан мурда талап кылынуучу нерсе.